Эми дагы бир маселе. İçtihat деген маселе, муштахиттер эки түрдүү болот. Муштахид мутлак деген бар. Ал эмне шариаттын бардык тармагында иштихат кылган. Көпчүлүк маселелерде иштихат кылган. Бул ошо имам Шафии, имам Ахмад, имам Абу Ханифа рахималлах, имам Малик ошого окшогон илгерки заманда чоң муштахид мутлактар бар. Андан кийин экинчиси муштахид бул бир бөлүгүндө шариаттын мутлак эмес, жалпы эмес, бир бөлүгүндө. Бул эмне? Шариатта кээ бир адамдар 10 маселеде муштахид болушу мүмкүн. Кээ бири 20 маселеде, кээ бири 100 маселеде. Негизинен анда иштихаттын куралы болуш керек. Иштихаттын куралынын эң негизгисинде араб тилин билиш керек, усул фикх билиш керек, ошол кээ бир аят далилдерди, алымдардын сөздөрүнү билиш керек. Ошол нерсе менен ал иштихаттын куралы болсо, иштихат кыла берет алымдар. Бул иштихат жабылды, токтогон деген нерсеге эч кандай далил жок шариатта. Негизи иштихат токтоду деген сөз өзү иштихат. Түшүндүңөрбү? Иштихат токтогон десе ким? Качан токтоду? Ким токтотту? Ага иштихат керек да. Иштихат деген аракет кылып изилдөөнү. Иштихат токтогон деген өзү иштихат болуп атат. Түшүндүңбү? Андан кийин иштихат токтоду деген сөз бул илгерки салафтардын сөзүнө бүт каршы, ижмага каршы сөз. Анткени жана айтып өттүк, имам Шафии рахималлах айтат. Кимге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү ачык айкын болгон болсо, ал бирөөнүн сөзү үчүн аны таштаган болбойт деп атат. Бул алымдардын арасында ижма, бир пикирге келишкен. Ким Куран сүннөттү ачык билген болсо, болду, аны таштаган болбойт. Эми ошол шариаттын бир бөлүгүндө дагы иштихат кылган алымдар бар да. Алар ошо кудуретине жараша иштихат кылып, фатва берип изилдесе болот. Бирок негизги шарттарынан иштихат кылганда илгерки алымдардын сөзүнө каршы келбеш керек. Мындайча айтканда, өзүнчө эч ким айтпаган бир сөз менен чыкпаш керек. Маселе кандай каралат? Эң биринчи ошол маселе каралат эң жогорку доорго. Сахабалардын доорунда барбы ошол маселе? Эгерде сахабалардын доорунда болгон болсо, сахабалар бир ойдо болгон болсо ошондо болду, ошол ойду карманышың важип болот. Эгерде эки ойдо болуп калса сахабалар, эки ойдо болуп калса, ошол эки ойдун бирөөсүнү туурасыны тандашың керек болот. Далилдин негизинде. Андан кийин сахабалардын доорунда жок болгон болсо, анда табииндердин дооруна кайтат. Табииндердин доорунда бир ой болсо, болду, ошол ойду ээрчисиң. Эки ой болсо, эки ойдун бирөөсүнү, күчтүүсүнү, далил күчтүүсүн тандайсың. Мисалы үчүн ушул эки ой болуп калган болсо, табииндердин доорунда өзүңчө иштихат кылып, үчүнчү ой менен чыкканың болбойт. Бул бидат болот. Үчүнчү ой менен чыгуу. Сахабалардын доорунда да ошондой. Сахабалардын доорунда эки ой болсо, үчүнчү ой менен чыксаң, анда сен каршы болосуң. Ал иштихатың туура эмес болот. Бир ой болсо, экинчи ой чыгарсаң ошондой. Ошентип кете берет. Андан кийин табииндер доору калат. Андан кийин кийинки доорулар каралат. Эми илгерки азыр иштихат десе, илгерки алымдардын сөзүн карабай эле, туура кээ биркилер бар, Куран сүннөттү кармаш керек десе, түшүнбөй эле, өзү эле Куран сүннөттү карманып, илгерки алымдардын ойлорун четке кагып койгондар, захирийлер бар да. Бул туура эмес. Сөзсүз түрдө Куран сүннөттү салафтардын түшүнүгү менен түшүнүш керек. Сөзсүз түрдө бир сөз айтсаң, ал сенин илгерки алымдар имамың болуш керек. Ошон үчүн имам Ахмад айтканда, бир сөздү айтуудан мурда ошол өзүңдүн имамың болмойнча ал сөздү айтпагын деген да. Демек сөзсүз түрдө иштихат кылганда илгерки алымдардын түшүнүгү менен түшүнүш керек. Ушунда шарият эмне болот? Иреттелет. Ар ким өзүнчө каалагандай эле ойду айтып чыга бербейт. Жаңылыктардан сакталат. Илгерки алымдардын оюна кайтат. Ошондой эле 4 мазхабтын дагы имамдары кадыр баркы сакталат. Алар ката кетирген болсо эле бир катасын таап алсаң, аны кемсинтпейсиң. Мазхаб ээлерин кемсинтпейсиң. Эмне кыласың? Алардын илиминен пайдаланабыз, аларга жакшы дуа кылабыз. Бирок ошол эле учурда кандайдыр бир катасын билген болсок, ээрчибейбиз. Муну өздөрү имамдар айтып кеткен. Абу Ханифа рахималлах айткан, имам Шафии айткан, эгерде менин сөзүм Куран сүннөткө каршы келгенин көрсөңөр, менин сөзүм дуалга чапкыла деген. Имам Малик рахималлах айтат, бардык адамдардын ою, сөзү кабыл кылынат жана кайтарылат. Бир гана пайгамбарыбыздын мүрзөсүн көрсөтүп, ушул мүрзөнүн ээсинин сөзү толук ээрчилет деген. Кимде ким кайсы бир имамды, кайсы бир адамды толук ээрчиш керек, ошондон чыкпаш керек, ошол түшүнгөндө гана түшүнүш керек десе, демек аны пайгамбар кылып алган болот. Түшүнүктүүбү? Пайгамбар деңгээлине көтөрүп алган болот. Бул ушул негизге байланыштуу негизги маселелер.